Давай. Физикадан. 10 minut fizika. Ketdi, давай. Yok, ketdi, давай. Haydi. Грек-Рим күрөшүнөн өтүп, алайда Матсак Весен деген агайым бар. Ошонун түрткүсү менен 6 класстан баштап ушул жашка чейин азыр ушул малга чейин машыгып аткан убагым. Кичинемден баштап эле райондун чемпиону, андан кийин областка чыкты. Кичинемден баштап эле ушу чемпион болуп келдим. Мен Ошто Ошку Кыргыз-Өзбек университетинде бүткөнмүн. Ошол жакта окуп жүргөндө эле областной боюнча жүздө боюнча чыгып жүрүп эле, самбо жүздө чыгып эле ошодон чемпион болуп жүрүп эле. Андан кийин окууну бүттүм, иштеп жүрдүм көп жерде. Анан иштеп жүрүп эле анан тренер болуп Оштон башталган тренерлик менчи. Анан буга чейин жетишкендиктерим 2007-жылдан баштап эле ушу международный турнирлерге чыга баштагам. 2014-жылы Малага шаарында жүздө боюнча призер болгом. Одан кийин Амстердамда дагы призер болуп калдым. Анан 15-жылдан баштап мына грэпплинг боюнча чыгып жүрүп эле 2016-2017 Астанада чемпион мира по грэпплинг Малага, Испания, чемпион мира по грэпплинг Астанада, Кыргыз, анан чемпионат Азияны уттум Астанада, Казакстанда. Андан кийин биздеки jiu-jitsu боюнча чемпион мира Чехияда болдум. Кече жакында эле ошо Чехияда чемпион результатыбыз, мына дүйнөгө белгилүү болгон маалыбыз ата бала. Мен балам экөөбүз Чехия шаарында мамлекетинде ата бала чемпион мира болдук jiu-jitsu боюнча. Андан кийин Ташкентте болдук. Анан дагы мына быйылкы кече жакында келдик Бакудан, Азербайжанда. Чемпионат мира по грэпплинг. Ушу грэпплингден дагы ошол результатты кайталайбыз деп, ошол ийгиликке жетебиз деп, Кыргызды дагы бир дүңгүрөтөбүз деп ой менен чыгып, балам утулуп калды 4-схваткасында. Мен өзүм чемпион болдум. Эки версиясынан. Ноги ги деп коет, мындайча айтканда кимоночон без кимоно депчи. Ошонун ушундай чемпион болуп келип, ошо Кыргызстан атын чыгарып, өзү да сыймыктанып, азыр ушул маалда отурабыз. Анан өзүм Москва шаарында сборный Москвада жүргөм да, сборный Россиянын сборныйда жүрдүм. Одан кийин Испанияныкында жүрдүм. Анан ошол жерден кайтып келип кой, ушу баламда бир тиме кылайын деп, анан баламда 8-класстан баштап машыктыра баштагам. Балам деле мындай башка балдардан бөлбөйм. Мага келген залдагы балдардын баары мага бирдей. Булар менин балдарым десем дагы жаңылышпайм да. Ушундай өзү ошол балдардай эле тренировка кылдым. Результатты баары эле бирдей берип келатат. Кокус эки жакка чыгып, мында бизде государстводан көп жакшы жардам бере турган болсо, бизден көп эле бала чыгат. Кыргызда балдар көп, күчтүү балдар. Просто биздин ушу каражатыбыз жетпей, ата-энелери кыйналып, мен өзүм түшүнөм. Баламды кошуп апарып аттым. Эптеп бир нерсе кылыпчы. Анан ошондон баламды чемпион кылдым. Азыр ушул маалда кыргыздардын балдары менде мынча айтканда 100дөн ашык бала менде тренировка кылат. Ошонун бир 50% уже дүйнөлүк мелдешке даяр деп айта алам. Мында кылыш керек да, сен мынтип атпайсың, монда болбойт. Качты мындайракта турасың, мына башыңды тыгасың, мына ушул жерден. Көрдүңбү, мына ушул жерден кетип калат. Бул Эрали агайдын күчтүү машыктыруучу экенин билебиз. Ошондуктан бул жакка келип чемпионат Азияга барып, алдыңкы месталарды ээлеп, чемпионат Кыргызиядан тоже алдыңкы месталарды ээлеп келдик. Агай көптөгөн тарбияларды туура жагына берет. Бизге
чыдамкайлыкты өзүбүзгө анан чыдамкайлыкты бул жактагы спорт чөйрөсүндөгү ынтымакты, достукту бекемдеп келет агай. Мен Эралы менен жаштыгымда баштап 20 жылдан ашып калды. Таныш болгонума ошо жаштык кезибизде бирге машыгып, спорт менен машыгып бирге жүргөнбүз. Эралынын мына жашыбыз өтүп, мына Эралы азыр тренери болуп иштеп атат. Жашы өтүп калса да бир кыйлага барып калды. Мына жаштарга тарбиясын берип, өзү жоопкерчиликтүү сезип, анан бунун адамгерчилик сапаты да аябай жакшы. Негизи эле спортту өзүңүздөр билесиздер. Бул адамга тарбия, таалим жагы өтө жакшы, таасири күч дегендей. Ошондуктан Эрали ушундай мына өзүнүн артынан дагы балдарын, жаш жеткинчектерди Кыргызстандын келечегин курабыз деген жаштарды антип артынан тарбиялап, дүйнөлүк чемпионаттарга катыштырып, ошонун эле алкагында мына алдыңкы биринчи местолорду алып келип, мына Кыргыз мамлекетине салымын кошуп атат. Спорт бул ден соолуктун булагы. Андыктан спорт менен машыгуу эч убакта кеч эмес. Сиз азыр дагы спорт менен машыгып, көптөгөн ийгиликтерди багынтырсаңыз болот. Эрали агайдын алдыга келгениме 1 жыл болуп калды. Эрали агайдын башка тренерлерден айырмачылыгы, Эрали агай бизге өзгөчө мындай приемдорду көп көргөзөт, анан мындай Эрали агайдын техникасы дагы мындай башка тренерлерге салыштырмалуу башкача. Мен тренер болуп иштегениме 20 жылдан өтүп калды. Өзүм 15 жыл дагы күрөшүп жүрдүм. Общий 35 жыл болуп калды да. 6-класстан баштап эсептеп көрсөм. Балдардын өзү биринчи балдардын тазалыгынан биринчи өчүрүт. Экинчи өчүрүт адамгерчиликтүү бир эле спорт эмес да бизде. Ошо тазалык, ден соолугун өзүн караштырып, биринчи адамдын өзүнүн мүнөзүн оңдош керек. Биринчи жыгылганды билиш керек, утулганды билиш керек. Анан улум даш анан өзүнүн мнениясына карап кетет. Мисалы үчүн бир баланы макташ керек, бирөөнү же урушуш керек, бирөөнүн намызына тийиш керек дегендей болуп, ошол өздөрүнүн психологиясын, өзүнүн мындай өздөрүнүн характерине карап, мындай кайсы оор эмеси менен кетет, ошого карап иш кылам. Сиз спорттун кайсы түрү менен машык кыласыз? Мен спорттун jiu-jitsu, grappling боюнча экөө менен машыктырам. Азыр ушу дальний моментте. Мурун ММАсын бой без правил деп коет, ошого машыктырып жүрдүм. Эки спорттун бири-бири менен эмнеси менен айырмаланат? Jiu-jitsu менен grapplingдин айырмасы аз эле мына болли, анан грек-рим күрөшү бар го, ошого окшош эле кичине эле айырмасы болот бул жерде. Бир 60-70% окшош. Экөө бирдей эле почти. Мен үчүн бирдей. Балдар келгенде биринчи өзүн тартип, ата-энесине болгон мамилесин оңдойбуз. Көчөдө жүрүштүн оңдойбуз. Мен биринчи ошого карайм да. Мага главный эле мындай спортсмен эмес. Бул адамдын ошол көчөдө алып жүрүшү, окуусунда, үйдө. Азыр бар жолу компьютер чукуп отурбайбы жаш балдар. Мен ошолорго дагы мен буларга көп берип атам да, сабак болоргочу. Биринчи психологиясын карап, бир 10-15 мүнөт жумасына 10-15 мүнөт сүйлөшөбүз. Общий бизде психология дегендей болуп, мисалы үчүн бүгүнкү келген бала бир ай эмес, 2 ай, 3 айда уже өзүнүн бар жок эмесин, эмесин үйрөнүп, уже күрөшкө даяр болуп калат. Менде 3 айда уже формага алып келет. Бул мен өзүмүн болгон опыттарымы, болгон секреттеримди үйрөткөнгө аракет кылам да. Адамдын өзүнөн да, мисалы үчүн мен буларга кандай үлгү кылсам, балдар ошондой өсөт. Мен ошон үчүн балдарды жакшы жагымды көрсөтөйүн, жаман жагын бекитем. Чемпионат мираларга барып утуп атам, балдарыма стимул болуп атат да, менин балдарымачы. Агай утуп атат, биз утулуп атабыз деген стимул кылайын деп, азыр жашым 46-47 келип калды. Ушул малда дагы күрөшөм. Башка жерге барсам, жаштар менен күрөшүп калам, залда өздөрү менен күрөшөм, өздөрү уялып калат мененчи. Агай дагы эле жашсыз депчи. Анан буларга стимул болуп турам азыр. Кудай кааласа дагы 5-6 жыл дагы көрсөтөм. Мына жакында биз
мына Кыргызстан кече Бакуда утуп, ошо Кыргызстан ошо жерде отуруп бүт тренерлер сүйлөшүп калдык, бар жок тренерлерчи. Мени мына 35 жаштан жогору Кыргызстандын ветерандардын президенти деп мени шайлашты. Мен Кудай кааласа наркы чемпионат мирада ушу 35 жаштан жогору бардык салмакка, бардык жаштарга жаш боюнча. Ошого мен Кыргызстандагы ветерандар менен сүйлөшүп, бар жок ушул момент уже сүйлөшүү башталды. Биз ошо наркы жылкыга Кудай кааласа бардык веске бир 10-15 ветеранды апарып күрөштүрүп келебиз деген мен планды коюп, ушу жаштарга стимул болобуз деп, ушуларга күч кубат кылайлы деп, ошо мени ачып сүйүнүп отурабыз. Биринчи нар жагыман баякы баланы сапердигин уже мен көрүп коем да. Көргөндө уже мен көп жылдан бери кайсы бала кандай иштейт, балдардын чыгып келаткан жеринин анча мынчасын билип калам. Анан менин балдарым көпчүлүгү партерде иштейт. Ушул партер деген мында жерде күрөшүп да, мисалы урушуп неме кылбайт. Ошо күрөшүп атып ошол жерден анан болевой удушение менен ошол иштешет. Анан балдардын мында көпчүлүгү психический жактан, моралдык жактан поддержканы кылып туруш керек. Кайсы маалда утасың, кайсы маалда мындай кылышың керек деп баарынан үйрөтсөң, ошо өзүнүн өңүнөн келе берет. Ар бир балага уже тренерский эмеде головной боль бизгечи. Уже биз уже балдар өз эмесине бир эле схваткасына аракет кылат, а биз бардык балдардын схваткасына аракет кылабыз утканга. Кечкурун кадимкидей чарчап келип жатып каласың. Башка мамлекетке барсаң, утуп аткан балаң уткуруп коет. Ал жерде ал менен судья менен талашасың, главный судьясына барып кагаз жазышасың, ошондор менен алышасың, утканга аракет кыласың. Эми ошол күчтүү бала болсо, ошо мен балдар көп айтам. Мени башкалар менен талаштырбай эле таза утканга аракет кылгыла. Таза утканга аракет кылса, мага дагы жакшы. Ушул күнгө чейин азыр менден 6 чемпион мирам бар. Бир 10дон ашык чемпион Азиям бар. Азыр бар ушу залда бар жоз бир трек болобуз да. Мен чемпионат мирадан Чехияны уттук. Чемпион мира кече Бакуну уттук. Чемпион мира Испанияны уттук. Чемпион мира Москвада уттук. Анан акыркы результат кече Бакуда утпайбы. Нурбекулу Азамат чемпион мира Чехияда утту. Эралиев Эржигит алда Чехиядан утту. Адулла Азамат бар. Алда ал Азияда болгон Казакстанда утуп келди. Ушул чемпион мираларым. Шадулаев Ражап Алим бар. Алда чемпион мира, алда утуп келди. Садыков Бекжан деген балам бар. Ал утуп келди. Ушул чемпион мираларым. Анан Азаматбек Гүлжигитим бар. Ошо алтоодан. Ушулар өздөрүнүн эсинде чемпион миралар. Ошол Кудай кааласа дагы көп ийгиликтер көп алдыда. Буюрса Кудай кааласа алдыда 7-8 соревнование бар ушул азыр 2 айдын ичинде. Чемпион миралардан экөө бар. Азиям бар. Азыр балдардын бардыгы уже формада. Ошо бар жол тайырланып отурабыз. Конечно, кыйынчылыктар бул элдер спортсмендердин баары түшүнөт. Бул даярдоо деген эки маал тренировка кылыш керек. Питаниясын караш керек өзүнүн. Калориясы жок, ушундой анча-мынчасы вес айдайт, вес кууйт. Бул биринчи өтүп вес кууганды билиш керек. Вести кууп бир 5 килодан 8 килограммга чейин кууп өзүнө келип эметелде калгандар болот. Ошон үчүн бул правильно питание болуш керек. Анан нан жеп суу ичип алып эле күрөшпөйт да бул жерде. Биздин өзүбүздүн дагы питаниябыз бар. Аларыбызды карашыбыз керек. Азыр мен ойлойм, мурунку замандын питаниясы менен азыркы замандын условиясы болсо, ондо Кыргызстан бизде вообще күчтүү адамдар көп болмок. Мен ошого мага обиднасы ошондой болуп атпайбы? Азыр мурунку замандын питаниясы күчтүү эле, условиябыз жок эле. Азыркы заманда условиябыз өтө жакшы.
питаниябыз бүт химия. Биздики азыркы мына мисалы калория бизге азыр көбү бутса баягындай дары алып атпайбы. А биз нукура эле кыргыздын чучук, каз, карта, жылкынын эти эле. Биз ошо менен эле дайланабыз. Мен вообще мындай дары эмелерди колдонуп турпайм. И мен өзүм колдонгон эмесмин. Мында жылы чемпионат мира барганыбызда эми каражаттын жетишпештигинен да биздиги назаркы жак карабагандыктан өзүбүз эле эмелерди билеттерди өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн алып анан 1000 сомдук мындай бул жактан продукт алып көк билет алып алып барып учуп барып 2 мал 3 мал көксү ичип ошо менен 3 күн күрөшүп келген күндөрүм да өттү. Ошондо дагы флагты көтөрүп Кыргызстандын флагын чемпион болуп келген. Жолу болсом башка кандай болуп деп айтып, кандай жардам болуп атат бизден көп. Мындай суроолор бизге көп берет. Уялганыбыздан айтпайбыз. Мисалы мен лишний айтпайм уялганыманчы. Мына азыр бизге жакшы болуп калды, мына 1 жыл болуп калды. Кудай кааласа биздин өзүбүздүн спорт клубубуз бар. Спорт берем. Биздин президентибиз Атазов Шайлообек. Мына биздин азыр ойлонбой калдым. Азыр биздин барып келгендерибизди, ал жакта жүргөн расходторубузду бар жогун биздин азыр мына бизге каржылап берет.